30-35 депутаттарға айттық элек, келбей койду. Токон Мамытовду чакырдык элек, келбей койду дейт. Эмне үчүн келбей койду? Бүгүн арыз жазып эртең сотко бериш керек 35-ин тең. Токонду кошуп, эмне үчүн келбейт, бизди сыйлабайт деп. Ошол механизм аткарбай атабыз. Экинчи жолу айтып атабыз мынтип. Тияка жазып атабыз, бияка жазып атабыз. Туура жазып атабыз. Аткарбай атат, укпай атат дейт. Угуш керек. Мына мен токтайм менен айтып кеткендермен баары бир макулмун. Бүт аткарса болот. Депутат жасаса болот. Бул тергөөчү өзү жасабайт эле, муну председатель ГКМБнын саясий заказ менен аткарылып атат. Ошону кошо жокко тарткыла деп. Моментип коомду буруш керек көңүлдү. А биз ыйлап атпайбызбы баарыбыз бир-бирибиз эле. Ошо механизмди аткарганды билбей атабыз. Мен өзүм коллегаларыма айтып кетет элем. Коллегалар айтам, дай, сен момундай айтканда дедим. Жазып туруп калбай, саясатташып кошпойсуңбу, токубайсыңбы саясат менен политика жок. Биз саясаттан тышкарыбыз. Биз мыйзам менен аткарабыз. Туура, мыйзам аткарылбай аткандан кийин эмне кылыш керек? Саясатты токуш керек. Эми биздики мынакей Ташиев, Акмамбет Келдибековдерди, аларды кантип чыгарып кетти элдери? Алар мыйзамды одоно бузуп, жол тосуп, ошондо чыгышты. Себеп дегенде алар законду айылдыктар көп чүмөктөн ошого барды да, бийлик ошого барып мажбур болуп чыгарганга. Эми биздики чүй борунда законду баарыбыз билет экенбиз, антип жол тоскондон коркот экенбиз, жасай албайт экенбиз. Эми жок дегенде өзүнүн чыгарган мыйзамы менен жакшыбы, жаманбы, өзүнүн мыйзамын өзүн жазган өзүнө чапташ керек да. Биз ошону чаптай алганды үйрөнө албай атабыз. Ошо механизмди аткарганды биле албай жатабыз. Эгер эмесиңер топко мага бир 15-20 эле адвокат кошулса, биз ушуну бир кишиден уктатпайт элек. Бир чоң уктабайт элек, бир эмелер уктабайт элек такыр. Вот ошолорду механизмдерди, ошо механизмди аткара албай атабыз. Только ыйлап атабыз, фактын айтып атабыз, тигини айтып атабыз. Фактын үстүнө факты кошуп, өзүнүн берген кассаны өзүнө эле кайта сотко бере бериш керек. Вот ошо менен аткарылат. Мына мисалы, мен прокуратурага 2 жол киргизбей койду эле, шаардын прокуроруна. Эртең 2 күн бардым, прокурор 15 минут эрте чыгып кетти, замы 20 минут чыгып кетти. Андан кийин барсам 15 минут кеч келди, бирөө 5 минут кеч келди. Сотко берип тур, ген прокурор прогул коюп калат деп. Мени кабыл алган убактылар жетпей атат, ушу катын окуганга убактылар жетпей эрте кетип калышат деп. Мына бир саматты кабыл алды, бир саматта чечилди. Мына момундай механизм, саясий механизмдер ушундай болот. Мынакей. Эгер мен айттым аларга прокурор, мага мен үчүн чечип берет, сен оку, мыйзамды карап чечип бер дедим. Мына ушуну аткара албай атабыз биз. Ошо мен ошо көбүнчө биздин адвокаттар кичине биз саясатчыларды коргоп атабыз да. Айтыш керек. Значит, саясий законду биз аралаштырышыбыз керек. Эгер жөнөкөй мыйзам, жөнөкөй бир киши камалып жатса, анда туура мыйзам аткарылбай атат деп, ана көңүл бурбайт эле эметпейт деп. Саясат иштеп аткандан кийин мыйзамды тепсеп атат. Өздөрүнүн чыгарган мыйзам менен, өздөрүнүн жүргөн саясаты менен өзүнө каршы иштеш керек. Вот ошондо гана биз жеңе алабыз.